Бир туугандар бири-бирин куттукташпайбы, сонун көрүнүшкөнү. Туган күндө башкы. Ооба шүгүр жакшы, Аллага шүгүр жакшы. Баардыктар жакшы болгон экен. Ийгилик достук экен, өтүштү. Өмүрүңүз болсун. Ден соолуктуу бизге кош көз болуп жүрө берсин. Балдардын кубанычын көрүп, балдар да ушул атасына окшоп кыздан желегин көтөргөн. Динге, элге кызмат кылган жакшы балдар болсун. Ушунча жаштарда төрөлгө көрүп жүрөлүк. Билбейм, чыкпай да окшойт жакшат. Бирок жакшы. Болот Пегаса эле жакшы экен. Бойкада эмес да бар. Мен болду го дедим го. Болду го, жаштарга бердим. Пенсияга кеттик. Жакшы эле экен, бирок дагы бар 3-4 ат кошуш керек экен. Балдары жакшы, аттары кичине. Кошуш керек экен аттардан 3-4 ат кошуш керек го дейм да. Курам жакшы эле го, жакшы. Арда ойноп жүргөн балдар, жаш балдар келиптир жакшы. Буюрса финалга чыкса кайра эле беттешет го дейм. Жакшы оюн болот го дейм. Кызыктуу оюн болот, буйруган утат. Анан бул ийниңиз жаңа эле папамдай болокчу дебей, Манас акемдей болокчу болом дейт го. Кескен болот. Тиги Манас акеңдей болокчу болосуң да? Бүгүнкү оюнда покер жасадыңыз. Негизи эле бул турнирде колуңуз жакшы жүрүп жатат окшойт, э? Ушундай болот окшойт. Турнир тууралуу айтып бериңизчи. Турнир кызык болот. Оюн элдердин бүйүрүн кызыткан оюн болуп атат. Оюн менимче өзүңөрдүн деле бүйүрүңөрдү кызытатса керек, э? Сизге деле ынтымак ойногонубуз аябай жакты. Элге дагы аябай кызык болду окшойт. Анан Манас байке мисалы ат салышуу болгон жок да? Бул эреже боюнча жакшы даярданып чыктыңар беле же оюндун эле жүрүшү ушундай болдубу? Эреже жаңа эрежелер да чыкты да. Ат салган бир оюндан кетет. Дагы салсаң бир жыл кетирип калат, сөксөң кетип калат, аттын башына чапсаң кетирет. Жаңа эрежелерге карап, ошолорго ыңгайлап ойноп атабыз. Жакшы оюн болду, таза оюн болду. Эми мындай бизге деле кызык, мындай ошо тең болуп, бир очко менен бүткөн бизге дагы кызык болду. Менимче бир акыркы жылдары мындай кызыктуу оюн боло элек болчу. Постоянно ынтымак ойногонубуз кызыйт. Бир шот менен утулуп ушундай болот. Алар 4-1 биз бар, анан кубалап жеткендик. Башында Улан байкенин салган салымы бир акчылтай салым болуп кетти окшойт. Ошондон кийин биздин балдар да кичине тоокалып, кайра башталып кетти. Алдыда финалдык оюн турат. Буюрсайм дагы аракет кылабыз да утканга. Негизи аттарыңар менимче жакшы окшойт. Аттарыбыз жакшы, буюрса турама жок, пока жакшы. Аттар затолук, аттар затолук, пока жакшы буюрса барды. Жакшы. Ийгилик каалайбыз анда финалга. Ай, кичинекей баланы ушунча жумшап атасызбы? Кыз байке. Көнөт да буюрса. Уулдарыңызды ушинтип кичинекейинен эле тарбиялайт окшойсуз, Буюрса. Канча уулуңуз бар? 4 уулум бар. 4 тең кыз балага жакын болуш керек, э? Жок, чоңу кызыкпайт атка. Мына Экинчи балам менен үчүнчү балам катуу кызыгат. 4-чү жаш буюрса, көрөбүз аны. Анан жаныңызга алып жүрүп, ар дайым ушинтип жумшап жүрөт окшойт. Баланы көндүрүш керек буюрса ошо. Анан жалпысынан бүгүнкү оюн боюнча айта кетесизби? Бүгүнкү оюн боюнча Мурастагы көптөн бери келаткан жаш балдардан топтолгон команда. Аябай жакшы балдар бар. Бир-эки аттарды турлап болсо эле, буюрса келечекте чемпион боло турган команда буюрса. Ийгилик каалайбыз кийинки оюндарына. Жакшы оюн болду. Анан капитан катары баягы командаңыздагы жигиттердин ойногонуна копулуңуз болдубу? Жакшы буюрса, айтканды угуп, тренерибиздин айтканын угуп, аттарыбызды чыч жатпай, тегиз салып, жакшы оюн болду. Анан достук командасы баягы эреже менен туура ойноп сиздер эме алган жоксуздар, кызыл карточка. Эми жакшы, бардыгы ниетке жараша болот. Биз чыгып атканда жакшы ниет менен чыгып атабыз буюрса. Урдурбай эле таза оюн менен көрсөтөбүз. Буюрса жакшы.
Анан кайра эле алдыда ынтымак команда менен кезип атасыздар да. Кайра эле баягыдай оюн күтсөк болобу сиздерден? Эми баардык команда утабыздап чыгат да. Алар дагы биз дагы Кудайым буйрса бул оюн утуп жүргөнбүз, жеңилип жүргөнбүз. Кече утуп буйрса дагы утабыз деп чыгабыз буйрса эми. Бул спорт буйруктан да баары. Буйруганын көрөбүз. Бирөө утулуш керек, бирөө утуш керек. Спорт ошон үчүн спортто. Анан Ынтымак командасына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Таластын элине негизи баа бериш керек. Аябай ынтымактуу. Ынтымак деп командасынын атын да жакшы коюшкан. Аябай да ынтымактуу элдери. Ошол ынтымак менен достук көкбөрүнүн жалсын көтөрдү десек жаңылышпайт. Аларга да ийгилик, өтө кырсыгы жок, жакшы оюн болсун. Анан жалпы эле жана бөлүнүп, бизде жаман комментарий жазып жүргөн көрөрмандарга эмне айтасыз? Эми аларга негизи мен маани бербейм. Даже комментарияларды окубайм. Үйдө жатып алып бекерчилер жазат да, баары улакка түшүнгөн адам жаман сөз жазбайт. Спортто билиш керек баары. Кыргызстандын ичинде болгондон кийин ким кайсы областтан болбосун, кайсы команда ойноп атса, бул клубный оюн эме командалар да туура түшүнүш керек. Баарын туура түшүнгөнгө чакырып кетет элем. Бөлүнбөгөнгө чакырып кетет элем. Кыргыз элибизге ушул ыйык Рамазан айында ар бир элибиз, ар бир жараныбыз кармаган орозолор кабыл болсун. Тилеген ниеттерине жетсин. Ар бир үйдө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ушундай алдыда жакшы оюндарыбыз көп боло берсин. Элибиз тынч болсун, аман болсун. Келе жаткан Нооруз менен куттуктайм баардыгын. Сиздерге рахмат. Рахмат. Таза бүттүңбү? Алдыда мынакей кичинекей кыяз Ниязовдор өсүп келатыптыр. Папасына жарган оğlu. Sen de çok olganda ulakçı olursun mu? Atın kim? Amir. Amir, kimdey ulakçı olgun geletten? Manas ekеңдей be? Kıyaz atаңda emes be? Kıyaz atang burgoçu de, Manas ekeng çavulça ulak salat. Oşonday mı?